Сүйүктүү пайдалуу китеп каналынын катталуучулары. Эгер сиздерге биздин эмгегибиз жакса, анда лайк басып, комментарий калтырганды унутпаңыздар. Сиздердин ар бир пикириңиздер биз үчүн маанилүү. Ошондой эле сиздер тараптан болгон ар бир реакция, комментарий болобу, лайк болобу, биздин кийинки дагы жакшы жумушту жасообузга дем күч берет. Урматтуу биздин жалпы угармандар, эгер сизге пайдалуу китеп каналындагы аудио китептер жаккан болсо, анда тааныштарыңыз менен бөлүшүп, жакындарыңызга жиберүүнү унутпаңыз. Бул китептер сиздин жана сиздин тааныштарыңыздын жашоосун жакшы жакка өзгөртөт деп терең ишенебиз. Биз менен болгонуңуздар үчүн ар бириңиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. 4 бөлүм. Экинчи керемет. Биздин көрүнбөгөн колдоочуларыбыз. Бизди көрүнбөгөн колдоочуларыбыз төрөлгөндөн өлгөнгө чейин жаныбызда жүрөт. Ошентсе да, анын бар экенин алардын тааныгандар менен жардамын алып жүргөндөр гана билишет. Бул көзгө көрүнбөгөн колдоочулар дайыма жаныбызда болуп, уктап жатсак коргошот. Бирок мындан көпчүлүк адамдар шектенип да коюшпайт. Мен бул күчтөрдүн бар экенин көпкө чейин эзмелеп, далилдеп жүргүм келбейт. Ошентсе да, силер өзүңөрдүн талабыңардагыдай жашоодо жашап, жан дүйнө тынчтыгына ээ болуш үчүн кеткен жолдо кандай жардам болсо да алгыңар келсе, анда дал ушул айткандарымдын үстүнөн ойлонуп көрүүнү сунуштайм. Мага колдоочуларым чын жүрөктөн берген жардамдын арты менен миллиондогон адамдарга жардамы тийген. Аларды жан дүйнө тынчтыгына ээ кылган, өзүнүн ички күчүнүн булагын колдонууга жеткирген, ийгилик илимин жаратып, аны менен бүткүл дүйнө таанышуусуна жетиштим. Мага 8 негизги колдоочу белгилүү. Мен аларды кандай жардам бергенине жараша атап жүрөм. Алардын ар бирин кийинки барактарда жакшылап сүрөттөп берем. Бирок окурман бул каармандар менин ойлоп табуучулугумдун туундулары экенин унутпашы керек. Демек, кимде-ким кайрылгысы келсе, алардын санын 2 эсеге көбөйтүп алса да болот. Мен өмүр бою карамагымда кызмат кылган, буга жараша мүмкүнчүлүктөрү чексиз өзүмдүн колдоочуларыма кадимки адамга кайрылгандай кайрылам. Жөнөкөй адамдардай сезилген алардан мен тартынбастан жардам сурайм. Андан соң чексиз ыраазычылыгымды билдирем. Ал тургай айткан алкышыма алар кадимки адамдардай болуп жооп беришет. 8 колдоочу. Биринчиси каржылык байгерчиликтин колдоочусу. Бул колдоочумдун милдети тандап алган жашоомдо материалдык тартыштык болбоосуна көз салып, бардар өмүр сүрүшүм үчүн кам көрөт. Мен башкалардан айырмаланып, акча жаатында эч качан тынчсызданбайм. Эгер мага кандайдыр бир каражат керек болсо, жетиштүү өлчөмдө ала алам. Бирок ордуна алганымдан кем эмес баадагы бирдемени беришим кажет. Адатта бул башкалардын пайдасы үчүн кетет. Экинчи, ден соолугумдун чыңдыгын көзөмөлдөгөн колдоочум. Бул колдоочум мен дене боюм дайыма сак-саламатта болушуна, жакшы абалда жүрүшүнө көз салат. Ошондой эле ал ден соолугумду тышкы кийлигишүүлөргө даярдайт. Мисалы, тишимди дарылоого. Бул колдоочум пайда болгонго чейин мен баш ооруудан, иш түйүлүүдөн жана ашыкча чарчоодон жабыркачумун. Азыр бул илдеттин изи да жок. Ден соолугумдун колдоочусу менин ички органдарымдын иштешин талбастан көзөмөлдөп турат. Ал тургай денемдин ар бир клеткасы физикалык жактан туруктуу болушун карайт. Мындан башка дагы ал менин иммунитетимди бекемдейт. Албетте, мен өзүм да ден соолугум чың болуш үчүн жардам берип, туура тамактануу, тынч уктоо, ишиме оюн элементтерин киргизүү сыяктуу саламаттыкка пайдалуу адаттар менен досмун. Башкача айтканда, мен дайыма жакшы ойдо жүрөм. Пайдалуу иш кылам. Коркунучка өзүмдү бийлетип койбойм. Курулай ырымчылдык кылып, ооруп калдым го деген сыяктуу шектенүүлөргө алдырбайм. Акыры келип, мага азык боло турган ар бир кашык тамак, ар бир урттам суу үчүн ден соолугумдун көзгө көрүнбөгөн колдоочусуна жакшы сөздөрүмдү аябастан ыраазычылыгымды билдирем. Мен ар бир аракетимди, ар бир алган тажрыйбамды тынчтык коштоп жүрүшүн каалайм. Өзгөчө тамак ичип олтурганда тынчтык болуусун өзгөчө жактырам. Сүйөм, ырахаттанам. Биздин үйдө үй бүлөлүк кеңеш үчүн такталган убакыт жок. Болгон күндө да көптөгөн башка үй бүлөлөрдөй болуп, тамактануу учурунда эч кандай сүйлөшмөк эмеспиз. Тамак ичип отургандагы айтылган ой энергиянын деңгээлиндеги тамактын бир бөлүгүнө айланат.
Ал канга да кошулуп, мээге барып, өзүнүн терсче оң мааниде экендигине жараша рахаттандырат же тынчсыздандырат. Бардыгы эле эмчек эмизген эненин тажрыйбасы муну тастыктайт. Эгер эмизип олтурганда ал тынчсызданса же маанайы түшсө, анда анын сүтү балага аш кыла албайт же кандайдыр ичин оорутат. Дагы бир мисал. Ашказанында жарасы бар адам тынчсызданганда же ачууланганда оорусу кармайт. Муну кайсы дарыгер болбосун тастыктайт. Ошондуктан ден соолук бекем болушу үчүн саламаттыкка кам көргөн колдоочуңа жакшы ой кыялдарың менен жардам беришиң абзел. Бекем ден соолуктун баасы ушундай. Үчүнчү, жан дүйнө тынчтыгынын колдоочусу. Бул колдоочунун милдети акыл эсти коркуу, ырымчылдык, ач көздүк, көрө албастык жана кара ниеттик сыяктуу ар кандай жаман ойдон коргоо. Анын иши бир караганда дене саламаттыгынын колдоочусунукуна окшоп кетет. Бул колдоочунун жардамы менен өткөндө орун алган жана келечек чакта болушу мүмкүн болгон жагымсыз окуялар тууралуу жаман ойлордон оңой эле арылса болот. Мисалы, операция болуу коркунучунан жана тишти даарылатуу санаасынан. Жан дүйнө тынчтыгынын колдоочусу адамдын көңүл оюн, анын максатына толугу менен багыттоого ушунчалык жардам берет дейсиң, анын көңүлүңдө жаман ойлорго жөн гана орун калбайт. Алар үчүн аң сезимиңиздин эшиги ишенимдүү түрдө жабылат. Колдоочу адамдын айланасына анын коркуусун жана толкундануусун жараткан баардык жамандыктардан коргош үчүн бийик дубал тургузат. Мындай коргон анын башка адамдардын алдындагы милдеттери менен байланышкан маанилүү жагдайлардан гана коргобогону менен аны аткарууга жардам берет. Бул эреже боюнча ага кыйынчылык деле жаратпайт. Айланадагылар менен биздин мамилебизде кандайдыр бир жайында эместик дайыма болуп келген. Ошентсе да алар менен баары бир эле биргелешип иш кылууга туура келет. Мисалы, ишкерлик кылуудагы, адистик ишмерликтеги, жумушта же үй бүлөлүк бюджеттеги көйгөй боюнча кызматташасың. Бирок кээде чындап эле жакын адамыңдын өлүмү, досуңдун кырсыкташы сыяктуу өзгөчө кырдаалдарга туш келбей койбойсуң. Жан дүйнөнүн тынчтыгын колдоочу дал ушундай учурларда көңүл сооротуучулук милдет аткарып, кыйын жагдайдан чыгууга жардамдашат. Ал тургай мындан да оор кырдаалдарда да көңүл шайкештигин сактоого көмөктөшөт. Төртүнчү, үмүт менен ишенимдин колдоочусу. Экөө бирге аракеттенишет. Бул колдоочуларымдын милдети кандай гана кырдаалга кабылбай мага дайыма чексиз акыл эске жеткиликтүүлүгүмдү камсыздоо. Биргелешип иштөө менен алар менин керексиз чектөөлөрүмдү алып салат. Табият мыйзамдары менен жана жакындарымдын укуктары менен макулдукта иш жүргүзүүмө жардам берет. Ошондой эле алар ишмердигимдин жыйынтыгын аны башта электеле көрө билүүгө жардамдашат жана максатка бараткан жолдогу коркунучтуу тоскоолдуктардан буйта өтүүгө көмөктөшөт. Ишеним менен үмүтүмдүн колдоочулары мен аркылуу аракеттенген, ийгиликтерге жеткирген, натыйжада мени менен жазышкан же түз байланышкандардын бардыгына пайда берген руханий күчтөр менен байланышымды жоготууга жол бербейт. Мына ошондуктан окурмандарым иштерин пландаганда жана жалпы эле жашоосундагы максаттарын болжосо ийгиликтерге жетишет. Колдоочуларымдын жардамы менен мен ишти создуктурбай бат бүтүрүүгө кызыгуум күч, азгырыктарга каршы турууга дарыметим жетиштүү. Качан мен бул же тигил ишимди аткарганымда алар менин шык демимди бөксөрбөөсүн камсыздайт. Чыгармачыл маанайымды көтөрөт. Алардын жардамы менен баардык жумуштарды сүйүү жана кубаныч менен жасайм. Алар мени курчап келип, зыян келтирген кырсыктардан сакташат. Колдоочуларым такыба адамдар менен да, жан дүйнөсү булганган адамдар менен дагы мамилелеш болууга көмөктөшөт. Ошол эле учурда өз тагдырымдын өкүмдары, жан дүйнөмдүн капитаны бойдон кала алам. Алар өзүмчүлдүгүмдү, мейлүүн кармаганга жардамдашып, сабырымды жана айкөлдүгүмдү жоготууга жол беришпейт. Акыры келип, адам мамилелери бат бузулган баш аламандыкта алар мага туура багытты көргөзүшөт. Ошону менен бирге эле тандап алган максатка жетүүгө жеңилдиктерден пайдалануумду көзөмөлдөп, акыл эсимди тууралап турушат. Ишеним жана үмүттүн жардамы менен жолумда жолуккан тоскоолдуктар менен жагымсыз жагдайларды кийин мени ийгиликке алып барган жаратмандык күчкө айландыра алам. Ушул эки колдоочумдун көмөгү менен менин өмүр тегирменине түшкөндөрдүн баары мүмкүнчүлүккө айланды. Бешинчи, сүйүүм менен кыялкештигимдин колдоочулары. Биргелешип аракеттенишет. Бул колдоочулар менин акыл эсим менен денемдин жаштыгын сактайт. Алар бул мамиле милдетин ушундай натыйжалуу аткарат дейсиң,
Ар бир туулган күнүм сайын мен өзүмдү мурдагыдан 1 жылга жашара түшкөндөй сезем. Андыктан мен 20 жаштагы жигит деп ойлоном, иштейм жана эс алам. Сүйүү менен кыялкечтигимдин колдоочулары менин жумушумду кубанычка толтуруп турушат. Көңүл калуулардан жана чарчоолордон тосушат. Ошондой эле жетким келип көз алдыма элестеткендеримдин баарын оңой алууга жардамдашат. Алар менин мурдагы фантазияларым менен сүйүүлөрүмдү тирилтишет жана жашоонун кемчиликтерин эмес, сулуулугуна көңүл бурдурган, өзүмдүн ички меним менен таанышууга тажрыйба топтоткон жакшы кездеримди эсиме салышат. Сүйүү жана кыялкечтик кайгыдан, көңүл калуудан, жол болбоодон, акыл топтоого, кандай учур болбосун ыңгайлашууга жардамдашат. Жан дүйнөмдү байытат. Эгер алар менен кагылышпасам, бул ийгиликтин баары болмок эмес. Алар менин жердеги милдеттеримдин маңызын ачып беришти. Аларды аткаруу учурундагы тоскоолдуктарды жеңүүнүн жолдорун көрсөтүштү. Алар мага ар бир күнү үчүн кубаныч менен төлөшөт. Күнүмдүк зарылчылыктардан куткарышат. Жаңы жакшы жашоом үчүн көжөлө аракет жасашат. Сүйүү жана кыялкечтик жашоомо таасир эткен жагымдуу, жагымсыз жагдайларга ыңгайлашууга, өзүмдү аларга туурулоого үйрөттү. Ошондуктан мен тандап алган максатыма жетүүдө акыл эсимди көзөмөлдөөчү, аны туура багыттоочу жөндөмдү сактап кала алдым. Алар бардык өз ара мамилелерде адамгерчиликтүү, боорукер болууну мага үйрөтүштү. Ошондой эле бул жер жүзүнө келишим үчүн милдеткер болгон адамдарды мага жолуктурушту. Жагымдуу жагдайларга кабылтышты. Сүйүү жана кыялкечтиктин аркасы менен мен ар бир бактысыздыктан, көңүл калуудан, жол болбостуктан жана бардык эле айласыз кырдаалдардан пайда табууга үйрөндүм. Сүйүү жана кыялкечтик боюнча колдоочуларымдын жардамы менен мен жашоодогу баамды көтөрүп, жаштыгымды акылмандыкка, ийгиликтүү түрдө алмаштырдым. Ушинтип мен өз жашоомду жөндөодөн да пайда табууну үйрөндүм. Мен алар менен өтө көптү көксөбөсөм да, азга да канааттанбайм. Алар мен сыйынганга да үйрөтүштү. Улуу жараткан, мага керектүүнү алууга жардам бер. Керексиздин алдын тосуп сал. Сүйүү жана кыялкечтик менин жан дүйнөмдүн мейкиндигин көрккө бөлөп турат. Алар мен бардык учурларда колумда бар нерселер үчүн ыраазы болууга үйрөтөт. Мага тиешеси жоктор үчүн өкүндүрбөйт. Эгер качандыр бир сүйүүдөн жолум болбой жабыркасам, кыялкечтигим бактысыз сүйүү болсо да, ал дайыма пайда алып келерин айтып сооротот. Сүйө билгендер бактылуу экендигин туюндурат. Бул колдоочуларым жан дүйнөм жабыркабаганда катаалдыкка жеңдирмектигимди аңдоомо жардам берет. Ошондой эле алар башкаларга болгон таарынычымдан бат арылтышат жана алардын адилетсиздигинен жаралган нерселерден тездик менен айыгууга жардам беришет. 6-чы жардамчым — баарын камтыган акылмандыктын колдоочусу. Бул көзгө көрүнбөгөн колдоочунун бир нече милдети бар. Биринчиден, калган 7 колдоочунун өз иштерин татыктуу аткарышына, мен уктап жатканда жана жөн жүргөндө жакшы коргоосуна көз салат. Ошондой эле баарын камтыган акылмандыктын коргоочусу башка бир кереметтүү кызматты аткарат. Өткөн чактын жол болбостуктарын, бактысыздыктарын жана жагымсыз жагдайларын пайдага айландырат. Мындан улам мурдагы менин жашоомо таасир эткендердин баары зор баалуулуктарга айланат. Бул колдоочу мага жашоонун туш тарапка кеткен бурулуштарында кайсы жолду тандашты билбей күмөндөнсөм туура багыт берет. Ал ошондой эле пландарым менен максаттарыма умтулуумда мага кызыл же жашыл жарыгын күйгүзөт. Алардын арасында башка мен атын билбеген колдоочуларым да бар. Мага алардын жардамынын мүнөзү жана табияты толугу менен түшүнүктүү эмес. Бир гана жашоом үчүн эмне керек болсо, жан дүйнөмдүн тынчтыгы үчүн эмне талап кылынса, ошонун баарын эч кандай мени толкундантпастан, күч жумшантпастан дайыма берип турушат. Биринчи жолу бул сырдуу колдоочулар көңүлүмдү бир нече жыл мурда бурган. Анда алар менин ийгилик илимин иштеп чыгуу жана жайылтуу милдетимди аткаруу планымды үзгүлтүккө учуратышкан эле. Мен өз иштеримдин өзгөчөлүгү боюнча коомчулукка тааныла баштаганымда, маал-маалы менен талантым менен тажрыйбамды чогуу колдонуу боюнча пайдалуу сунуштар түшүп турчу. Дал ушундай сунуштардын бири Рокфеллерлердин коомчулук менен байланышуу боюнча кеңешчиси, азыр маркум болуп кеткен Айвили тарабынан түшкөн. Анда келишим түзүлбөсө да мен сунушту кабыл алгам. Бул катачылыгым үчүн мен өз философиямдын алкагында чыгарылып жүргөн журналым Golden Rule магазинени жоготком. Ушундан кийин мен улам бир жол болбостукка учурай бердим.
Жумушумдагы мындай артка кетүүлөр ар бир сыйлыкка азгырылган учурумда жашоомдогу негизги милдетимди баркалбай башкага кылчактаганымда болуп жатты. Мындан улам мен качан гана азгырыкка алдырганымда ишим аксап, өз милдетимди аткарыш үчүн кайтып келгенимде баары жайына келип жатканын, ал турга ийгилик коштогонун байкай баштадым. Мындайлар башымдан абдан көп өткөндүктөн, алардын жөн гана дал келүү экенине шегим жаралды. Ошентип өз тажрыйбамдан улам көзгө көрүнбөгөн колдоп коштоочулар жакшы ниети менен бизге жардам бергенине ынандым. Алар өзлөрүнүн бар экенине ишенгендердин жана жардам сурап кайрылгандардын баарына көмөктөшөт. Көзгө көрүнбөгөн колдоочуларымдын жардамын алыш үчүн болгону эки жагдайды билиш керек. Жардам көрсөткөн үчүн аларга ыраазычылык билдире жүргүлө, экинчиси алардын көрсөтмөсүнө кынтыксыз аткаргыла. Мындайды баркалбоо же тоот-постукту көрсөтүү дайыма эмес болсо да кандайдыр кырсыкка учуратат. Дал ушул себептен улам адамдар кокустукка кабылышы мүмкүн. Муну эмне үчүн болгонун алар түшүндүрүп бере алышпайт. Ага жараша мындан өзүнүн да күнөөсү бар экенине шектенишпейт. Көптөгөн жылдар бою мен аларга сезимталдык менен этиет мамиле кылып келдим. Мындан улам алар тууралуу китептеримде, окуган сабактарымда да эч кандай маалымат берген эмесмин. Бирок бир жолу көрүнүктүү ойлоп табуучу жана илимпоз Элмер Гейтс менен сүйлөшүп отуруп, андагы көзгө көрүнбөгөн колдоочулардын бар экенине көзү жеткенин билип абдан кубандым. Бул гана эмес, ал колдоочулар менен биргеликте иштешкендиктен өнүгүп өсүп, алардын жардамы менен улуу ойлоп табуучу Томас Эдисондон да көп ачылыштарды жасап патенттептир. Ошол күндөн баштап ийгилик илимин иштеп чыгууда өзүм менен кызматташкан көп миңдеген белгилүү адамдарга сурамжылоо жүргүзүп, кээ бирлери алардын бардыгын моюнга алууга көңүлдөнбөсө да, ар биринин кандайдыр көрүнбөгөн күч коштоп жүргөнүн билдим. Менин иш тажрыйбам көрсөткөндөй, ишкерликтин жеке түрүн жүргүзгөндөр ийгиликке жетишүүсүн өз артыкчылыгы менен байланыштырууну туура көрүшөт. Алдын көрө билген Томас Эдисон, Генри Форд, Лютер Бербанк, Эндрю Карнеги, Элмер Гейтс жана Александр Белл сыяктуу ийгиликтүү адамдар жогорку күчтөрдүн бар экенине ишенишкени менен берилип жаткан жардамдын булагын колдоочум деп түз айтышкан эмес. Мисалы, доктор Беллдин ою боюнча, көзгө көрүнбөгөн күчтөрдүн колдоосу адамдын максатка жетүүгө болгон күчтүү каалоосунун чексиз акыл эс менен байланыш түзүүсүнүн жемиши болуп саналат. Көзгө көрүнбөгөн күчтөр Мария Кюринин радийди химиялык элемент катары таап, анын касиеттерин ачуусуна жардамдашкан. Болбосо мурдаанын бул затты ачмак тургай ал тууралуу түшүнүгү да болгон эмес. Томас Эдисондун табиятка жана көзгө көрүнбөгөн жардамдын булагына карата өзгөчө көз карашы болгон. Аларды изилдөөлөрү менен ойлоп табууларында эркин колдонгон. Ал адамзаттын жаралган кездерден берки ойлору жогору көтөрүлүп, эфирдин бир бөлүгү болуп калган деп эсептечү. Андыктан ар бир адам ал ой кампасына кире алат жана өз максатына байланыштуу ойлорго туура келгендей кылып иш жүзүнө ашыра алат. Жана ошого ылайыктуу иш жүргүзө алат. Мисалы, Эдисон мырза өз идеясына жараша акыл калчоо менен башка бирөөлөрдүн качанкы бир бул тема тууралуу ойлонгон ойлорун улуу эфир кампасынан алса болоорун байкаган. Эдисон өз ой калчоолорун улантканда суунунда өзүнүн кызмат кылуу цикл бар экенин тастыктаган фактыга көңүл бурган. Адамзатка ар түрдүү кызмат көрсөткөндөн кийин суу булактар жана дарыялар аркылуу мухитке кайтып барып, бирдиктүү суу топтомуна кошулуп, кийинки циклдын башталышына даярдана баштайт. Табиятта суу өлчөмүнүн азайып же көбөйбөстөн айланып жүрүүсү ойлордун кайталанмалуу агымы менен окшоштугу бар. Эдисон мырза мээден азыктанган идеялар менен көз караштарга айланган ойлорубуздун энергиясы чексиз акыл эстин бир бөлүгү экенине ишенген. Андыктан ойлор айтылары менен суу мухитке кайтып барганда эле бул энергия өзү жаралган улуу кампага кайтат. Ал жерде темаларга иргелет жана ар түрдүү деңгээлдерге бөлүнөт. Эдисон көзгө көрүнбөгөн колдоочуларды качандыр бир жер жүзүндө жашаган адамдардын арбактары дегендер менен макул болчу эмес. Бул жаатта мен улуу ойлоп табуучу менен пикирим бир. Анткени көзү өткөндөрдүн тирүүлөр менен байланышканы боюнча далилдерди жолуктурган эмесмин. Башкача эсептегендерди колдоо катары айтсам, дал ошол далилдердин жоктугунан улам гана ушундай ойго бекигенмин. Эгер цивилизациянын тарыхына көңүл бура турган болсок, качан адамзат өнүгүүсүнүн бардык жемиштерин жок кыла турган олуттуу кыйынчылыктар жаралганда кемеңгер лидерлер пайда болушаарын байкап таң калбай койбойсуң.
Алар адамзаттын жетишкендиктерин сактап калмак турсун, анын өнүгүүсүнө зор салымын кошуп келишет. Туура ой жүгүрткөн лидер так ошол опуртал учурда пайда болоорун Жорж Вашингтон аркылуу билдик. 1776 жылы британдыктар колонисттердин эркиндигине коркунуч келтиргенде, ал аш-чылаңаштардын жакшы үйрөтүлбөгөн, куралданбаган, көздөгөн багытын билбеген армиясын жетектеген. Биз муну дагы бир жолу Авраам Линкольндун мисалынан көрдүк. Ал жарандык согуш учурунда Америка эли ички кагылышуулардан улам бытырандылыкка учураганда лидерлигин көрсөткөн. Акырында буга биз биринчи жана экинчи дүйнөлүк согуштардын учурунда ынандык. Анда илимий күчтөрдү бириктирип, адамдын эркиндиги менен укуктарын жер жүзүнөн жок кылмак болгондор менен салгылашууга мажбурланганбыз. Бардык ушундай учурларда көзгө көрүнбөгөн күчтөр пайда болуп, жамандыкты жакшылык жеңиш үчүн жакшы жагдайлар жаралган. Ар бир адам өзүнүн талап каалоолорун канааттандыра алган көзгө көрүнбөгөн колдоочуларынын колдоосунда төрөлөт. Эгер биз аларды баркалбай койсок же жардамын четке каксак, наразы болушат. А эгерде аларды таанып, жардамын алсак, ыраазычылык келтирип сыйлашат. Эреже боюнча алардын сыйлыгы жашоодогу милдеттерди аткарууда ийгиликке жеткирген акылга ээ болууга жардамдашканы, ошондой эле жан дүйнө тынчтыгына жетүүгө көмөктөшкөнү болуп саналат. Бул китепте мен адамдык жетишкендиктердин негизги сыры катары бир нече окуяны мисал келтирдим. Араңардан бул сырды ким ачса да, көзгө көрүнбөгөн колдоочулардын чындап эле бар экенин ынанып, алардын кызматынан пайдалана алат. Балким сизди күтүп, алар азыр бош отурушат. Анткени жардам сурап чакыра элексиз. Руханий колдоочулардын бар экенин далили алардын баардыгын моюнга алып, жардамга чакыргандан кийин көрсөтмөлөрүн аткара баштаган соң дароо эле жашооңдо жол болуулар менен пайда табуулардан болуп өткөнү. Жакшы жакка өзгөрүүлөрдүн орун алышы алардын бар экенин далили болуп саналат. Жомоктогудай укмуш, жөн эле идеалдуу деп кимдир бирөө кыйкырышы мүмкүн. А мен болсо кереметтүү деп айткым келет. Анткени мен таанышымтарымдын ичинен эч кимиси бул колдоочулар кантип пайда болоорун, кандайча жана эмне үчүн адамды өмүр бою коштоп жүрүшөрүн билишпейт. Бирок ийгилик илимин колдонгондордун арасында мындай колдоочулар бар экенин билгендер миңдеп саналат. Анткени алардын кереметин колдонгондугун үйрөнүшкөн, калкалоочу катары кабыл алышкан. Көзгө көрүнбөгөн колдоочулар биздин ички менибизде жашайт. Биздин ар бирибиздин күзгө караганда көрүнбөгөн ушундай менибиз бар. Ал үчүн эч кандай чектөөлөр жана мүмкүн эместиктер жок. Бул мен кандай дене оорусу, кайгы капа, жеңилүү болбосун жеңе алат. Ал эми убактылуу жол болбостуктар ага кептеле эмес. Эгер сен алигиче ички мениң менен тааныша элек болсоң, анда бул таанышуу ушул китепти окуп жатканда ишке ашат. Окулган ушул саптардын алдын сызып койгула. Анткени келечекте мында айтылгандар ишке ашат. Ошондо кайрадан окуңар келет. Ал кезде жашооңордо жакшы жакты карай чоң бурулуштар жасалган болот. Мен кандайдыр түшүндүрмөлөр менен муну далилдегим келбейт. Окурман качан ички мени менен таанышканда зарыл болгон баардык далилдерди ала алат. Анан мен окурман жакшылап ойлонуп, ичиндеги сырдуу жашоону өз алдынча ачышын абдан каалап турам. Уйку учурунда өзүңдүн ички мениңе кантип көрсөтмө берсең болот? Көңүл түпкүрүндөгү түйшөлүүлөрдү, өзүнө ишенбестикти, акыл эсти каалаганыңды алууга туурулоо сыяктуу көйгөйлөрдү уктап жатканда чечүүгө жетише турган учур жакындап келатат. Ал тургай уйку учурунда кайсыл тил болсо да, кандай илимий иштер болбосун үйрөнсө болот. Бул фантастикалуудай сезилген пландар атайын долбоорлонгон фонографтын жардамы менен ишке ашырылат. Ал адам уктап жатканда ооруну жеңүү жана максатка жетүү боюнча илимий усулдар боюнча иштелген кеңештерди ар бир 15 мүнөт сайын аң сезимге жазып киргизип турат. Фонограф ушунчалык өнүктүрүлгөн, ал күтүп туруп, адам уктаары менен жазуусун жазып иштей баштайт. Эмне үчүн дарылоо уктап атканда гана жүргүзүлүшү керек? Анткени адам ойгоо учурунда мээнин акыл эстүү бөлүгү ички дээрди кайтарып, ага таасир эткиси келген кандай аракет болбосун четке кагат же өзгөртүп берет. Ал эми биздин аң сезим андан бетер ишеничсиз. Ага жакшы ниетиңди билдирип кайрылганыңдан көрө коркутуп үркүтүп, ырымчылдыгын козутуп кайрылсаң оңой таасир этет. Ушул себептен улам дээриңе
Деги эле аң сезимиңе орноткун келген кандайдыр билимди же түшүнүктү уктап жатканыңда кабыл алсаң, баарына жакшы сиңет. Ички мениңе бир гана аң сезимиң аркылуу кайрыла аласың. Бул психиканын көзөмөлгө алынбай турган бөлүгү бүт баарыбызда же ар бирибизде бар. Ал көзгө көрүнбөгөн колдоочу сыяктуу иштеп, аны менен тыгыз байланышта экенинен күмөн жок. Табышмактуу күчкө да эгедир. Уйку учурундагы даарылоо угуу сезиминин өнүгүшү менен шайкеш келет. Аны жаш балдардын терс адаттарын ташташ үчүн өзлөрүнө билгизбей колдонсо болот. Хирургиялык же стоматологиялык операцияларга уктап жатканда даярдоо атайын дарыгердин көзөмөлү астында жүргүзүлүү сунушталат. 5 бөлүм. 3 керемет. Оорунун баары түшүнгөн тили. Табият эне жандууларга баары түшүнгөн физикалык оорунун тилинде кайрылат. Анын үстүнө бул тилди баары сыйлашат. Мен акыл эстүү жарандардан бир дагы физикалык оорудан коркпогондугун, андан мүмкүнчүлүгүнүн жетишинче жан аргасын кылып качпаганын көрө элекмин. Анын үстүнө оору жаратылыштын гениалдуу ойлоп табууларынын бири. Анткени ал аркылуу биздин интеллектуалдык жөндөмүбүзгө карабастан өзүн өзү коргоо мыйзамын сактоого мажбурлайт. Качан гана жаны кыйнала баштаганда адам жанданып, оорунун түпкү себебин жоюуга аракеттене баштайт. Эгер акылдуу кишинин башы ооручу болсо, ал териштирип көрүп, бул жагымсыздык ашказандын улануусунан улам жаралганын түшүнөт. Мындай учурда жыттоочу туздун порциясы же клизма убактылуу жеңилдик алып келет. Медицинадан анча түшүнүгү жок адам башы ооруганда жөн гана бир нече даана аспирин таблеткасын жутуп, мындай деп өзүн сооротот. Буйруса ушунун жардамы тиет. Таблеткалар убактылуу натыйжалар бергени менен оорунун себебин жойбойт. Алар болгону жоюш үчүн чара көрүлүшү керек болгон кеселдин очогунан мээге оору тууралуу эскертүү белгисин берген нервти убактылуу уктатат. Көп учурларда жеңил желпи жагымсыздыгын адам этибарга албай койгондуктан табият ага жетилип келе жаткан көйгөй тууралуу билдире албай калат. Ошондо ал адамга толук кандуу ооруну жиберет да төшөккө жаткырат. Ал жерде чындап калыбына келүүгө мажбурланат. Акылдуу адам эч качан кеселди кезеги жок жол болбоо катары сынабайт. Тескерисинче ал муну табият энесинин алкышы жана боорукердиги катары сынайт. Өлүмгө карай, тездик менен жылуунун ордуна өмүрдү узартууга берилген мүмкүнчүлүк катары карайт. Бардык ооруларды жана дене мүчүлүштүктөрүн кандайдыр каргыш катары көргөндөр анын жакшы жактары да баарын билбегендер болушат. Аларсыз адамдар азыркы орто жашын гана жашап калышмак. Жаратылыш ушинтип адамды өз ден соолугуна кам көрүүгө мажбурлайт. Бул учурда ооруканада жатабы же үйүндө сыркоолоодобу маанилүү эмес. Ал өз иштеринен алакты болууга аргасызданат жана баардык күч-кубатын жашап кетүү үчүн коротот. Бул жагдай анын зарыл болгон эс алуу менен камсыздайт. Ооруп калышынын себеби жөнүндө ойлонтот. Сүкүт чалдырып асман күчтөрү менен байланыштырат. Акыл эси кандай күчтүү жана пайдалуу экенин аңдатат. Натыйжада адам оорусунун себеби жасабай койсо боло турган өзүнүн ар кандай жоруктары экенин түшүнөт. Эгер оорусу укчу болсо, мындай болмок эместигин аңдайт. Дене бойдун оорусу чыныгы батаалуу. Андыктан силер ооруп жаткан жакыныңарга тезирээк сакайып кетишин билдирген каалоо тилек жибергиңер келсе, анда мындай мааниде жазгыла. Сени дарыгерлердин ичинен эң кемеңгери болуп саналган мезгил докторунун эмин алып, жакшылап эс алууга мүмкүнчүлүк тапканың үчүн куттуктайм. Ал сага эмне керек экенин так билет жана жакшылап даарыланышыңды көзөмөлдөйт. Ооруларга жакшы маанайда мамиле кылгыла жана ал ооруну кандай чеберчилик менен жоёруна байкоо салып тургула. Ошондо гана силер дене оорусу жана башка илдеттер жараткандын батасы экенин түшүнөсүңөр. Аларсыз адамзатты мынчалык узакка бара албастыгын билесиңер. Табият оорунун баары түшүнгөн тилин колдонот. Ал көрөгөчтүк менен бизге көтөрүмдүүлүктү берген. Анын жардамы менен биз ооруну жеңебиз. Качан көтөрүмдүүлүк чегинен ашып кеткенде, убактылуу чаралар аң сезим аркылуу кабыл алынат. Мындайда адам өзүн билбей эс үчүн жоготуп коет. Оорунун эки түрү болот: физикалык жана менталдык. Башкача айтканда, биздин аң сезимибиздеги оорулар чындыгында физикалык оору көп учурда адамдын психологиялык мамиле кылышына жараша өтө эле чоңойтулуп жиберилет.
Мисалы, тишти жулдурууда физикалык оорунун 100%-нан 10% гана сезилет. Ошол эле учурда менталдык оорунун 90% билинет. Көп учурларда тиш дарылаткандагы оору коркуу сезими менен тыгыз байланышкандыктан бейтап отургучка отура электе эле башталат. Стоматологиядагы заманбап ыкмалар тиш дарылатууну дээрлик оору сездирбей турган ишке айлантты. Ал эми заманбап психологиянын ыкмалары менталдык ооруну дээрлик жоюп салды. Буга силер алдыдагы маалыматтардан улам ынанасыңар. Физикалык оору коркунучун жеңип чыгуу бул жан дүйнө тынчтыгына өзүн тартипке салуу аркылуу жеткиси келгендер үчүн олуттуу чакырык. Бул өз акыл эсиңди толугу менен колго алуунун эң сонун мүмкүнчүлүгү. Мунсуз жашооң сенин эрежелериң боюнча эч качан оңолбойт. Кийинки бөлүмдө келтирилген формуланы колдонуу менен өз акылыңдын толук кожоюну бол жана курсагыңды өзүңө толугу менен баш ийдир. Ошондо силерге физикалык оору коркунучун жеңүү кеп болбой калат. Америкалык индеецтер эч качан дене бойдун оорусунан коркушкан эмес. Турмуштун эркеси болгусу келген назик мүнөз ак адамдардын маданиятын үйрөнгөнгө чейин аларга алган жарааты бир жерден башка жерге көчүүгө, күнүмдүк жумуштарын аткарууга жолтоо болгон эмес. Индеецтердин тажрыйбасы иссиз жоголуп кеткен жок. Анткени азыркы дарыгерлер операция болгон адамдарга күнүмдүк иштерине тезинен аралашууну сунуштай башташты. Индеецтер сыяктуу эле хирургдардагы эгер адам жаратылышка өзүн тапшырып, ага толугу менен ишенсе, аны менен бирге өз ыгы менен аракетке барса, жакшы натыйжа көрүлөрүн мындан өткөн дарыгер табылбасын моюнга алышты. Түштүк Американын тоолорунда жашаган элдин аялдары бала төрөөрү менен жумушуна кайтып келишет. Ал тургай талаадагы жумушуна чыгышат. Азыркы көптөгөн аялдар сасык тумоо менен баш оорудан чоң кырсыктуу көрүшөт. Ал эми акылдуу аялдар дене оорусунан же бала төрөөдөн эч кандай коркунучту көрүшпөйт. Эркектер көп учурларда алган жараатын сезип да койбостон салгылаштын аягына чейин чабыша беришкен. Согуштун кызуусуна кирген жоокерлер бир гана жеңиштүү ойлогондо, ага бүткүл ал күчүн үрөгөндө дененин оорусун тоготпой калышат. Аны ички күчтүү сезимдер баштагыча сезишпейт дагы. Жогоруда келтирилген мисалдар жаратылыш бизге физикалыктагы, менталдыктагы ооруларга үстөмдүк кылуучу, өз коркунучуңду жеңүүчү, кайгы капаны, көңүл калууларды тоготпоочу жан дүйнө жана организм бергенин бардык тарабынан көрсөтөт. Акыл эсти, тишти дарылоого даярдоо боюнча бөлүмдө берилген формула силерге мындай жөндөмгө жетишүүгө жардамдашат. 40 жылдан ашык убакыттан бери мен ийгилик илимин иштеп чыгуу жана элге жеткирүү менен алектенип келем. Андыктан мен ар бир адамдык көйгөй менен, ал тургай ар бир адамдык түр менен иштетүүгө тажрыйбам жеткиликтүү. Менин катуу берилип иштөөмдөн алган эң маанилүү сабагым өз тагдырымдын эң эле ийгиликтүүлөрү жана улуулук касиети бар адамдарды эч качан физикалык жана менталдык оорудан коркушпаганы болду. Тескерисинче мындай коркуунун, ал тургай ырымчылыктын курмандыктарынын жолу болбогонун, турмушта эч нерсеге жетпегенин байкадым. Бул физикалык жана менталдык оорунун алдындагы коркунуч көзгө көрүнбөсө да ийгиликке жетүү менен тыгыз байланышта экенинин далили. Мындан эмнени байкоого болот? Адамдын бул оорулардын үстүнөн бийлик кылуусу өзүнүн акыл эси үчүн толук жоопкерчилик аларын, ал Кудай деген артыкчылыктарды колдонуу менен өз жашоосунун чындыгын көзөмөлдөөрүн билгизет. Көп түрдүү ийгиликтер менен жол болбостуктардын себебин изилдөө менен мен ар түрдүү коом катмарындагы аял эркектерге көптөгөн сабактарды окудум. Сабагыма Вашингтондон келген Жесир мага эң күчтүү таасирин тийгизген адамдардын бири болуп калды. Ал күйөөсүнөн Биринчи дүйнөлүк согушта айрылыптыр. Ошондон кийин дароо ооруп калып, оор операцияны башынан өткөрүптүр. Тилекке каршы ал ийгилик менен коштолбогондуктан дагы 2 жолу операция болууга туура келиптир. Буга кеткен чыгымдардан улам ага үйүн сатууга туура келгендиктен ооруканадан чыккандан кийин бара турган баш калкалар жайы болбоптур. Аны үйлөнгөн 2 уулу болгону менен келиндеринин эч кимиси убактылуу болсо да өзлөрүнүкүндө тура туруусун сунуштабашыптыр. Агасы менен сиңдиси да ага оорудан оңолуу учурунда камкордук көргүсү келбептир. Акыры айласы кетип калганда ал барып жүргөн чиркөөсүнүн пастору кошунасына ага убактылуу болсо да баш калкалап берип туруусун сураныптыр. Дал ошол учурда мен бул аял менен тааныштым. Ал мага өз алдынча бутка туруусуна жардам береримден үмүттөнүп келиптир. Бул сабагым соопчулук иретинде болгондуктан андан төлөм алууну ойлонгон эмесмин. Бирок качан гана окуума акысыз катышуусун сунуштаганымда ал мени абдан таң калтырбаспы?
Анын жообун үлгүлүү деп эсептегенимден улам, толугу менен келтирсем ашыктык кылбас. Сиз аябай боорукер экенсиз деп баштады ал. Бирок мен дайыма бул жашоодо баары бекер берилбеши керек деп эсептейм. Сиз өз ишиңиздин чеберисиз. Башкаларга кантип туура жашаш керектигин окутуу менен жан багасыз. Андыктан мен качан гана алган сабагым үчүн кийин төлөп бере алгыдай болсом гана сиздин окуучуңуз боло алам. Ооба, мен чындап эле физикалык жана менталдык оорулардан жабыркоодомун. Бирок азырынча алар мени сындырыша элек. Чөгүлөтүшпөдү. Мен азыр акчам жок болгону менен акыл эсимдин мүмкүнчүлүктөрү кенен. Андыктан мен аны коркунуч менен зарылдыктан кутулуш үчүн жаратканга жаккандай мүнөздө колдонгум келет. Ооба, мен күйөөмдөн айрылдым. Бирок башка аялдар деле жакындарын жоготушту да. Мен алардан эмнем артыкчылыктуу? Менин уулдарым жана бир туугандарым жардамга абдан муктаж болуп турганымда кол сунууга жарашкан жок. Бирок алардын менден баш тартуусу мага караганда өзлөрүнө көбүрөөк зыян келтирди. Анткени жараткан аларды жардам сураган адамга боорукерлик кылуу мүмкүнчүлүгүнөн айырды. Ошол эле учурда ал мага өзүмдүн көз карандысыздыкты карай кеткен жолумду көрсөттү. Ага мен буйруса өзүмдүн акыл эсимдин жардамы менен жетем. Мен башыңдан өткөн азаптар үчүн өкүнбөймүн. Анткени алар мени моралдык жактан туруктуу кылышты, эркимди бекемдешти. Мунун арты менен мен келечекте эркиндикке жетем. Анын үстүнө үй бүлө мүчөлөрүмө кыйынчылыкта жардам бербей коюшса да жаман ойлобойм деп сөзүн улантты ал. Анткени ушул жагдай мага бизге азап тарттыргандарды кечирүү боюнча бул осуятты аткарууга жардам берди. Биз аласаларыбызды кечкендей эле, биздин да береселерибизди кеч. Жамандыктар аркылуу өтүү менен ошондой эле деңгээлдеги жакшылыктын даанын таптым. Ушунун арты менен акыл эсим кандай күчтүү экенин билдим. Анан анын жардамы менен кайгы менен азапты кантип жеңиш керектигин үйрөндүм. Бирок баарынан да качан гана азап тартуу мейли физикалык, мейли менталдык мүнөздө болсун, бизди жараткан менен болушунча жакындатаарын билгеним мага чоң пайда берди. Күйөөм өлгөнгө чейин эле мен чиркөөгө барып жүргөм. Бирок жамандыктар башымдан өткөндө гана мен чыныгы христиан боло алдым. Азыр мен өз диним менен жашап жатам. Ага мурдагыдай укмуш бир нерсе катары карабастан, жөн гана Кудайга болгон ишенимдин жолу катары сүйүп жатам. Чындыгында эле катуу кыйналган учурумда гана мен өз жан дүйнөмдү түшүндүм. Эмне үчүн жакындарыма таарынычым жок экенин эми түшүндүңүз окшойт. Анткени алардын мага болгон кайдыгерлигинин жанынан мен өзүмдүн акыл эсимдин күчүн даана так көрдүм. Мен өзүм үчүн өкүнбөсөм да, жакындарым үчүн жан дүйнөм жабыркап келет. Анткени алар өзлөрүнөн жардам алууга укуктуу, жанга боорукерлик көрсөтүү менен өз акыл эс улуулугунун кереметтүү мүмкүнчүлүгүн ачууга даяр боло алышкан жок. Ошентип бул аял мага шакирт болуу менен ийгилик илимин өздөштүрдү. Мунун натыйжасында президенттин токтому менен өкмөттүн түзүмүндөгү мурда эч бир аял заты олтуруп көрбөгөн жогорку посттордун бирин ээледи. Кийинчерээк ал өкмөттөгү өз кесиптештери үчүн ийгилик илиминде пайдаланып жүргөн өзү камсыз кылуу наанымдарынын негизинде аң сезимдин күчүн алуу боюнча окуу курсун уюштурду. Ооба, бул эр жүрөк аялга күчтүн булагын табуусуна жардам бериш үчүн 3 операцияны баштан өткөрүү, күйөөсүнөн айрылуу, үй мүлкүнөн ажыроо жана жардамга абдан муктаж болуп, айласы кетип отурганда жакындарынын кайдыгерлигинин баштан өткөрүү талап кылынды. Ошентсе да ал жабыркоосунан пайда таба алды. Бул анын өз жан дүйнөсүн жакшылыкка туурулап жүргөндүгүнөн улам жаралды. Аял жагымсыз жагдайлардан жана кыйынчылыктардан ар бир адамдын тартуу алгыс укугу менен артыкчылыгы болуп саналган жөндөмүнүн жардамы менен чыгып, андан пайда дагы таба алды. Дене же жан оорусунан улам жаралган жан дүйнөнүн жабыркоосу, ошондой эле көңүл калуу, капалануу жана оор кайгы, булардын баары адамды улуулукка жеткирген же дайымкы жол болбостуктардан улам сындырган өзгөрүүлөрдүн белгисин берүү болуп саналат. Адам кайсы жол тандап алары, анын психологиялык маанайынан көз каранды. Кимдир бирөө буларга чоң кайгы катары мамиле кылат. Ал эми кимдир бирөө биз азыр эле сөз кылган жесир сыяктанып, эмне менен кагылышса ошонун кожоюну болчу, жакшы жашоого көтөрүлө турган жаңы тепкич катары көрөт. Бул аялдын окуясы же бактысы анын сүйүктүү сыйынуусусуз толук болмок эмес. Кудурети күчтүү жаратканым, мен сенден чексиз бакыт сурабайм. Мага өзүмө зарыл болгон нерселерди гана берүүңдү өтүнөм. Сенден оорудан жана жабыркоодон куткарууну сурабайм. Алардын жардамы менен эс акылдуу болууга жардам бер. Сенин улуу ойлоруң боюнча өз милдетимди аркалап жашоого көмөктөш. Сенден бүткүл адамзатка көрсөтпөй турган мээримди сурабайм. Эгерде кимдир бирөө мени таарынткан болсо, аны кечирүүгө күч бер. Аны дагы жасаган үчүн өкүнүшүнө мүмкүндүк жарат. Андыктан суранарым,
жашоодогу баардык жагдайларга ыңгайлашуума жардамдаш. Аларга жакшы ой тилек менен жана түшүнүктүү мамиле кылуума үйрөт. 40 жылдан ашык убакыттан берки адамдык жүрүм турумду үйрөнүүгө арналган жашоомдо мен менталдык жан жана акыл эс оорусу жана физикалык дене оорусу оору аркылуу жан дүйнө тынчтыгын тапкан көп эле аялдар менен эркектерди жолуктурдум. Улуулукка жеткен мага белгилүү аялдардын ичинен менин өгөй энем өмүрүнүн көп бөлүгүн оорусу жана жан чыдагыс артрит илдетинен жабыркап келген. Анткен менен ага бул оору миллиондорго пайда алып келген жана дагы да төрөлө элек канчалардын сооуна кала турган ишкана ачылышына жолтоо боло алган эмес. Анын билим алышыма жасаган камкордугу, келечегим кең болушу үчүн күч жумшоосу акыры келип мен Эндрю Карнегиге жолугушума, анын мага дүйнөдө биринчи жолу жеке жетишкендиктер боюнча философия жаратууну тапшыруусуна алып келди. Эгер майыптардын арабасында олтурбаса, өгөй энемдин дайыма сыздатып турган илдеттен жабыркаганын эч ким билмек эмес. Ал айлана чөйрөдөгүлөр менен шайыр шатман сүйлөшчү. Эч качан кейич эмес, ошол эле учурда жанын даарылаганды сергектикке чакыра билчү. Бул аялды билгендердин баары дене оорусу менен кармашуусу ага эмнеге турарын жакшы билишсе керек. Мындан улам алар тиш даарылатуу же операция болуу сыяктуу болбогон кыйналуулар үчүн уялышса керек деп ойлойм. Өгөй энемдин ооруну кабыл алган психологиялык маанайы аны чындап эле улуу адамга айланткан. Бир тарабынан аны ушул маанайы үчүн жакшы көрүшчү. Башка жагынан анын канчалык тартиптүүлүгүн көрүп чындап эле суктанышчу. Оорунун бизди бийлеп аларын же пайда алып келерин психологиялык жактан туураланган маанай аныктаарына биз дагы бир жолу ынандык. Дайыма оору жөнүндө ойлоп, арызданыштын ордуна өгөй энем аң сезимин башкаларга, тактап айтканда биздин үй бүлө мүчөлөрүбүзгө жардам беришке багыттаган. Мунун арты менен оорудан жабыркоосун болушунча азайта алган. Андыктан ким дайыма өз көйгөйлөрүн айтып, наалып напчыса, өгөй энемден үлгү алуусун кеңеш катары айтаар элем. Өгөй энемди мисал келтирүүм, өзүнүн чечилбеген көйгөйлөрү көп болуп туруп, ушул сыяктуу кыйынчылыктардан ал тургай андан да олуттуу маселелерде кыйналгандарга жардам берүү эң жакшы арга деп эсептегендерге да пайдалуу болушу мүмкүн. Ушундай жол менен жаман ой жакшыга айланат. Кээбүү алкоого алмашат. Анткени ал жакыныңдын жакшылыгы үчүн багытталып жатпайбы? Көп учурларда ал кишинин көйгөйлөрү чечилген учурда сен да маселелериңин жоюлушунун жолун тапкан болосуң. Жан дүйнөнү жакшыга гана тууралоо, кандай максат болбосун багыттаса боло турган кубаттуу жана натыйжалуу күч. Анын ден физикалык жана жан менталдык оорусун жеңүү үчүн да колдонсо болот. Бул жашоонун 12 улуу кенчинин бири экенин дагы бир жолу эсиңерге салмакчымын. Кийинки бөлүмдө силер жакшы маанайды кармоонун формуласын тактап айтып берген баянды окуй аласыңар. Аны эстеп калгыла жана колдонууну үйрөнгүлө. Ушундан кийин силер эч бир оорудан коркпойсуңар. Тагыраак айтканда силер эч нерседен сестенбей каласыңар. Силер өзүңөрдү чектөөдөн бошоносуңар. Жумушта, деги эле жашоонун кайсы чөйрөсүндө болбосун өзүңөрдү шык дарыметсиз бирөө катары эсептебей каласыңар. Силердин чоочун жардамга болгон муктаждыгыңар жоюлат. Бирок айланаңардагыларга көмөк көрсөтүүгө түрткү өзүнөн өзү пайда боло берет. Көпчүлүк адамдар өз дүйнөсүнө кармалып калгандай жашап жүрө беришет. Алар түшкөн түрмөсүнүн ачкычы өз колунда экенин боолголоп да коюшпайт. Бул камакка алар өзүнө койгон көптөгөн чектөөлөрдөн улам түшүшөт. Муну өз башына өзүлөрү орнотуп алышат же мындай кылууга башкаларга жол беришет. Ошентсе да табият тарабынан бизге өз акыл эсиңе ээлик кылуу жөндөмү берилген. Аны кандай көйгөй болбосун чечүүгө жана бардык максаттарга багытташ керек. Ким мындай артыкчылыгынан пайдаланса, өз аң сезимин башкара алса, анда ал эч качан эч нерседен коркпойт. Каалаганына жетүүдө өзүн өзү чектебейт. Анан ийгиликке жетүү үчүн ал тургай андан дагы көпкө ээ болуу үчүн керектүүнүн баарын оңой эле өзүнө тарта алат. Эстеп койгула, качан гана кара карга сыяктуу үстүңөрдөн коркунуч салаңдап туруп алганда ал силердеги бир нерсени ойготкусу келип жаткан болот же бир нерсени биротоло көмгөнү жаткан болот. Жашоодогу акылга сыйбай турган чындыктардын бири ийгиликке жетүүнүн негизги себеби билимдүүлүк менен акылмандык эмес, коркуунун жоктугу болуп саналганы. Кайсы чөйрөдөгү коркунучтун кандай түр болсо да ийгиликке жетүүдө тоскоолдук эле кылбастан биздин сыйынуубуздун угулбай калышынын негизги себеби да экен. Коркунучтун карама каршысы ишеним болуп саналат. Ал өзү гана бизге каалаганыбызды тартып бере алат. Бардык каалагандарыбызды жоюп турат. Дене оорусунун алдындагы коркунучту ооздуктоонун жалгыз алгасы
Бул биздин өзүбүз орноткон тыюулардан бөлөк эч нерседен чектелбеген акыл эсибиз бар экенин түшүнүү. Мындан бир топ убакыт мурда мага тиш салып жаткан стоматолог өзүнө келген бейтаптардын бирине тишимди жулдураарда эч бир коркуп койбогонумду, ооруну да сезбегенимди айтып берген. Уккан киши өзү дин кызматкери болсо да ооруга мындай мамиле жасоо мүмкүн экенинен күмөндөнгөн. Мындан улам менде бул эмне болгон поп деген кызыгуу пайда болгон. Анткени чиркөөнүн көпчүлүк кызматкерлерине аң сезим качан ишеним менен бекемделгенде ал үчүн эч кандай мүмкүн эместик жок экени белгилүү. Алар эле эмес, тиш доктурлар менен хирургдар да бейтаптарга жабыркаган оорусуна караганда андан коркуу көбүрөөк зыян келтирерин жакшы билишет. Дагы бир айта кетерим, ар түрдүү кесиптеги дарыгерлер бул китебимдин чыгышына катуу кубанышат го деп турам. Анткени мындан бейтаптарга кандайдыр дарылануунун алдында андан жаралчу коркунучка аң сезимди даярдоо боюнча натыйжалуу көрсөтмөлөр камтылган. Көп жабыр тарттырган, өз коркунучунан акыры арылткан китепти бейтаптардын өзүлөрү да сүйүнүп кабыл алышат. Мындан мурда мен физикалык оору табият экенин бардык жандууларга кайрылган, баары түшүнгөн тил экенин айткам. Адам баласы ооруну сезүү жөндөмү менен катар эле анын максатын туура талдай алчу ойлоп табуучулук жөндөмгө ээ болгон. Эгер ооруну чындап эле жан чыдагыс болсо, анда жаратылыш адамды жөн гана тынчтантып коет. Бул адамды бир калыпта кармантат жана айыгууга мүмкүнчүлүк бербеген, оору менен ыңгайсыздыктан, кыйналуудан куткарат. Бул табигый механизмдин негизин алуу менен дарыгерлер жарым уйку ыкмасын иштеп чыгып, көптөгөн аялдарды төрөт алдындагы коркунучтан арылтышты. Ал оорусуз инъекцияны же суггестивдик ыкманы, аң сезимди түз же кыйыр түрдө айланып өтүү, гипнозго айкалыштыруунун жардамы менен энени төрөт учурунда жарым эс абалына киргизүүгө жол берет. Гипноздун таасири менен аң сезим убактылуу өчөт. Мындан улам дарыгер ички туюмга түз көрсөтмөлөрдү берүү мүмкүнчүлүгүн алат. Бул ыкманын жардамы менен адамды көп учурларда өзүн жабыркаткан жана ар түрдүү коркунучтарга кабылткан ооруну жеңүүгө жардам берген же маанайын жакшы жагына өзгөрткөн жакшы адаттарды өздөштүрүшөт. Гипнозду колдонуу мүмкүнчүлүгүнүн өзү эле адамды ден жана жан оорусунан коргош үчүн табият тарабынан ойлоп табылган коопсуздук чарасы болуп саналат. Ошондой эле ал кандай максат болбосун жетүүгө мүмкүнчүлүк берет. Мисалы, байлыктын жана гүлдөө өсүүнүн пайдасына жардылыктан баш тартуу. Бардык замандарда адамдар аң сезимдүү түрдө жана ички туюм менен өзүн өзү ынандыруу же өзүн гипноздоо ыкмасына кайрылып келишкен. Анан азыркы замандаштарыбыздын көпчүлүгү бул ыкма боюнча жардылыкты, ооруну, коркууну жана өзүн өзү чектөөнү программалоо менен өзүлөрүнө зыян келтиргендей деңгээлде аң сезимсиз түрдө, ошондо да өзгөрбөстөн мүмкүн болгон бардык формаларда колдонгону мени абдан өкүндүрөт. Адамдар коркунучка жана катуу толкунданууга кабылганда же жагымсыз окуялар менен курч кырдаалдарда акыл топтоп, баары жакшы болооруна өзүн өзү ынандыруу аргасын туура эмес колдонуп жүрүшөт. Эгер өзүн өзү ишендирүү ыкмасына бир максатка жетиш үчүн шайкеш иштегени эки же андан көп адам катышса, натыйжа мындан бетер таң калтыра турган деңгээлде өтөт. Мисалы, төшөктө сүйүү оюн ойноп жаткан күйөөсү менен аялы. Кийинки бөлүмдөрдө өзүн өзү ишендирүү ыкмасын туура пайдалануу менен каалаган максатка жетүүгө өзүн тууралоо боюнча тастыкталган баянды окуй аласыңар. Кандай максат болбосун жетүүгө жардам берүү формуласы жеткиликтүү эле, жөнөкөй жана дайыма биздин кармагыбызда. Бул китепти окуу менен силер алдыда жасай турган ишиңерди натыйжалуу жыйынтыктарга тез жеткирүүчү кандайдыр мүмкүнчүлүктөргө ээ боло аласыңар. Алардын арасында төмөндөгүлөр болот. Каалоону үзгүлтүксүз кайталап, ага эмоционалдык түс берүү жолу аркылуу кандай максат болбосун жетсе болоорун өзүн өзү ишендирүү, аны ички туюмга жеткирүү. Бул бир ойду экинчи ойго алмаштыруу жолу. Мисалы, аң сезимдеги коркунуч, көңүл калуу жана жакырлык тууралуу ойлорду бакыт, ийгилик жана молчулук тууралуу ойлорго айландыруу. Эгер адам ар бир жагымсыз жагдайды жараткан кырдаалдын үстүнөн ойлонгондун ордуна андан жакшылыктын үрөөнүн издесе, акыл эсин ошол данды өстүрүүгө багыттаса, өзгөчө жакшы натыйжага жетишсе болоорун байкап жүрөбүз. Жамааттык акыл эс, көңүл оюн кандайдыр максатка жетүү ээлеген эки же андан көп адамдын өз ара шайкештикте биригүүсү. Эң бекем жамааттык акыл эс ортодо никеси бар аял менен эркектин ортосунда жаралат. Өзүн өзү гипноздоо. Бул гениалдуу ойлоп табуунун жардамы менен ким болбосун алдыга койгон максатына жете алат. Гипноздун арты менен адам өзүнүн аң сезимин жетектөөгө жетише алат жана аны оң же терс натыйжалуу максатка жумшайт.
Өз аң сезиминин көзөмөлдөө артыкчылыгы биздин азыркы учурубузду көзөмөлдөөгө толук мүмкүнчүлүк берген жараткандын кайталангыс артыкчылыгы. Ал эми өзүн өзү ишендирүү менен гипноз артыкчылыгы жөндөмгө же каргышка айлантуучу каражат. Бул адам аны кандай кабыл алаарынан жана колдоноорунан көз каранды. Менин иш тажрыйбамда өзүн өзү гипноздоо миллиондогон адамдардын акыл эсин каржылык байгерчиликке жана жан дүйнө тынчтыгына жетүүгө багыттоого жардам берген. Ички туюм бир эле учурда 6-чы сезимдин кызматын кылат жана чексиз акыл эске киргизүүчү бир башкача дарбаза катары роль аткарат. Адамдар асман күчтөрүнө сыйынуу учурунда дал ушуну элестетерин четке какпайбыз. Кийинки бөлүмдө келтирилген формуланын жардамы менен бул дарбазаларды кандай максат менен болсо да чексиз пайдалана берсе болот. Эскерте кетиш керек. Дарбазаны этиятсыздык менен ачканда аң сезимге коркууну, толкундоону, жол болбостукту жана дем менен жан оорусун чыгарган чоочун жаман ойлор кирип кетиши мүмкүн. Ички туюм менен тыгыз байланыштагы 6-чы сезим ойлорду жеткирүүчү радиостанция жана аны кабыл алып берүүчү радиоприемниктин кызматын бир эле учурда аткарат. Ошондуктан ар бир адамдын милдети биринчиден бул радио кабыл алгыч аркылуу кирген жаман ойлордон өзүн коргоо, экинчиден башкаларды өзүнүн жаман ойлорунун таасиринен сактоо. Өзүнүн байлыгынын арбытуу жана башкалардыкын сактоонун эң жалгыз жана эң ишенимдүү жолу жакшы ойлорду таратууга чындап берилүү менен жаман ойлорго убакыт калтырбоо. Анткени биздин сыртка жиберген кандай гана оюбуз болбосун, эки эселенген көлөмдөгү алкыш же каргыш түрүндө кайтып келери ачык асмандагы күн сыяктуу ачык даана. Бул чындыкты улуу философ качандыр бир төмөндөгү сөздөр менен кыскача баяндаган эле. Баарын өзүң үчүн кыласың. Бул өзүңдүн же бөтөн бирөөнүн кызыкчылыгы үчүн жасаганыңа, болбосо өзүңө тиешесиздей кандайдыр бир ойду айтканыңдан көз каранды эмес. Андыктан агып келген жаман ойлордон өзүңдү коргоонун эң жакшы ыкмасы көңүлүңдү жакшы ойлорго болушунча толтуруу. Бул утулушсуз формула. Ал чындап эле иштейт жана дайыма адамдын кармагында болот. Бул терминдерди түшүнбөгөндүгүң үчүн гана өзүңдү өзүң ынандыруу менен өзүңдү гипноздоо мүмкүнчүлүгүнөн качканга болбойт. Чындыгында бул ыкмаларды силер аңдап билбесеңер да дайыма колдоносуңар. Андыктан аларды сокурча сыйпалап, билип-билбей баш аламан колдонгондон көрө каалаган максатыңа жетиш үчүн аң сезимдүү пайдаланганың туура. Өзүн өзү ынандырууга же гипнозго баш алама мамиле жасоо көп учурларда жол болбостуктар менен жеңилүүлөргө алып келет. Бирок алардын аныкталган максат үчүн кандайча туура колдонуу керектигин өздөштүргөнүңөр менен болуп көрбөгөндө ийгиликтерге жетесиңер. 6-чы бөлүм. 4-чү керемет. Күрөш аркылуу өсүү. Кемеңгер табият адамды өсүүгө, өнүгүүгө, кыйынчылыктарга каршылык кылуу аркылуу күчтүү болууга мажбурлаш үчүн дайыма күрөш үстүндө жүрүү жөндөмүн зарылдык катары берген. Күрөш адатта же оор сыноо болуп калат, же баалуу тажрыйба болот. Бул аны кайсы жагынан караганыңыздан көз каранды. Биз өз алсыздыгыбызды жеңүүгө берилген мындай мүмкүнчүлүктөргө ыраазы гана болушубуз керек. Төрөлгөндөн өлгөнгө чейин жашоо өзү менен кошо 1000 түркүн жагдайды тынбаган күрөштү ала жүрөт. Мындан эч ким качып кутула алган эмес. Жол болбостукту жеңиш үчүн ар бир күнү күрөшүш керек. Окуу үйрөнүү учурунда дайыма чыңалууда жүрөсүң. Ал тургай диплом алганда да маарага жете элек болосуң. Анткени тажрыйбаң жетишпейт. Баарында үйрөнө албайсың. Бул аракетиң өмүр бою уланат. Ал эми байгерчиликке жетип, бутка туруш үчүн канча күрөш керек? Кээ бирде күнүмдүк жашоо үчүн ушунчалык көп аракет жасаш керек болгондуктан келечегинен корккон, андыктан керегинен көп акча иштеп табуу үчүн жан талашкан. Кай бирөөлөр жаш кезинде эле өздөрүнүн талкалап салышат. Ден соолукту өз калыбында кармаш үчүн анын көптөгөн душмандары менен үзгүлтүксүз күрөш жүргүзүш керек. Тамак үчүн, баш калка үчүн, жашоого жеткиде иштеп табыш үчүн, жумуш үчүн, кесип көйлүк үчүн, ишкерлигиң күйүп кетпесин үчүн. Каякка барбаган, кайсы чөйрөдө болбогон жашоо үчүн күрөштөн айланып өтө албайсың. Биз ар бирибиз алдыбызда турган маанилүү максат үчүн күрөш зарылдыгын моюнга алууга аргасызбыз. Ал биздин мээбиздин иштетүүгө мажбурлайт, кызыгуубузду туудурат, ишенимибизди бекемдейт, эркибизди бекемдеш үчүн машыктырат, эски идеяларды колдонуунун жаңы ыкмаларын табууга жардамдашат. Мунун баары адамга жашоодогу милдетин аткарыш үчүн зарыл. Күрөш бизге жалкоолонууга жол бербейт, көптүрбөйт, ошол эле учурда өз милдетибизди аткаруубузга мажбурлайт. Бул адамзаттын алдында турган улуу максаттардын орундалышына үлүш кошот.
руханий дагы, физикалык күч дагы дайымкы күрөштүн үзүрү болуп саналат. Иш менен алектенсеңер күчкө толосуңар, деп ишендирген Томас Эдисон. Күрөшкө жол ачып, күрөшүп үйрөнсөңөр күчтөнөсүңөр. Өз керектөөңөрдү канааттандыргыдай акылга толосуңар, дейт бизге жаратылыш. Колуңар күчтүү болушун каалайсыңарбы? 1,5 килограммдык балканы колуңардан түшүрбөсөңөр болоттой чың булчуңдарга ээ болосуңар. Эгер күчтүү колдун кереги жок болсо, аны кур менен байлап салгыла, пайдалангандан баш тарткыла, күрөшпөгүлө. Ошондо колуңардан ал кетет же таптакыр жок болот. Бардык жандуулар бекерпоздуктан алсызданат же таптакыр жок болот. Бекерчилик бул жаратылыш жактырбаган бирден бир адат. Аалам күрөштүн жана өзгөрүү мыйзамынын арты менен тынымсыз түрдө өзгөрүп жүрүп отурат. Протон, нейтрондордон баштап ааламга жарык чачкан жылдыздар менен алардын айланасындагы планеталарга чейин бир ирмемге токтоп турбайт. Жаратылыштын урааны ушу. Ордуңдан жыл же ошол жерде өл. Анан бул жерде эч кандай өз ара келишүү, болор болбостук же четте калуу деген болбойт. Эгер сен жаратылыш адамды күрөшүүгө же жоголууга мажбурлаганынан күмөндөнсөң, анда байлыкты басып койгондон кийин боюн таштагандарды карап көргүлө. Алар алдыдагы күрөштө маани көрө албай калгандар. Эң чоң дарактар коруктарда өсүшпөйт. Алар жаратылыштын шамал, сел сыяктуу катаал кубулуштары менен алышып, ачык мейкиндикте турушат. Менин чоң атам жыгач арабаларды жасап, устачылык кылчу. Ал арабанын дөңгөлөгүн жасаш үчүн ачык талаага эмен багын өстүрчү. Бул дарактар тышкы катаал таасирлердин арты менен бышчу, жакшы бекемденчү. Андан соң аларды кайып арабанын дөңгөлөктөрүнө колдончу. Бул үчүн сынбастан ийилген жыгач талап кылынчу. Буга өсүп турганында бышкан дарак жарачу. Чоң атам корукка бапестели өскөн дарактар дөңгөлөккө жарабасын байкаптыр. Алар абдан жумшак, морт болушат экен. Анткени өсүп турганда жашап кетиш үчүн күрөшүү зарылдыгына учурабагандыктан турмуштун запкысына даяр эмес ак кол, ак чүч адамдар сыяктуу батсынышат тура. Кыйын кырдаалга кабылганда адамдар дайыма андан чыгуунун каршылыгын аз оңой жолун тандашат. Алар бул жол тоскоолдуктарды айланып өтүүгө мажбурлаарын түшүнүшпөйт. Ооба, күрөш ооруну жаратаары белгилүү. Бирок жаратылыш анын ордуна тажрыйба менен келүүчү күч-кубат, акыл менен төлөп берет. Ийгилик илимин жаратуунун үстүндө иштеп жүрүп, мен ар бир чөйрөдө, ар бир адистикте жана ар бир социалдык топтогу ийгиликтүү лидерлер жеткен бийиктиктерине жараша күч аракет жумшаганын байкагам. Ошондой эле мен таш доорунан баштап биздин күндөргө чейин күрөшүү зарылдыгына учурабаган адам өлкөсүн же элин олуттуу кыйынчылыктар басканда эч качан лидер боло албаганына көзүм жетип, кызыгуум артпай койгон эмес. Адамдар үңкүрдө жашаган доордон азыркы кезге чейинки цивилизациялардын өнүгүү тарыхына кунт кое көз жүгүртүп отуруп, адамзат цивилизациянын өзү тынымсыз күрөштүн натыйжасы экенин байкадым. Чынында эле бүткүл ааламдын жападан жалгыз адилет башкаруучусу болуп саналган жараткандын ой тилеги боюнча адам баарына жарактуу өзгөрүүлөр мыйзамына баш ийүү менен тынымсыз түрдө күрөш үстүндө жүрүшү керек. Качан адам керектөөлөрүн өз алдынча толуктоого аракеттенгендин ордуна өкмөттөн сыйлык күтүп отурса, ишиндеги бүксүлүп бүлүнүүнүн, жан дүйнөсүндөгү руханий сокурлуктун жолуна түшөт. Улут мурасталган укугунан баш тартып, бул үчүн күрөшпөй калганда четинен бүлүнө баштап, көп өтпөй өлүмгө учураган учурлары тарыхта белгилүү. Мамлекеттин эсебинен жашоого даярдалган жана андан тамак берип туруусун талап кылган адам руханий жактан өлүк жан. Ал тургай тирүү жан катары чуркап жүрсө да, жөн гана көңдөй кабык сыяктуу. Анын келечектеги болгон ийгилиги тажыясына көбүрөөк келгени. Албетте бул эң жөңдөмсүздүгүнө жараша жалкоо же аң сезими жетилбеген адамдарга тиешелүү. Алар күрөштөн жана өзгөрүү мыйзамынан баш тарткандыктан өнүкпөй калышкан. Дүйнөдө биринчи жолу ийгилик философиясын өздөштүрө баштаганга чейин мага 20 жылдан ашык убакыт бою акылымды торогон кыйынчылыктар менен күрөшүүгө туура келген. Башында мага бул философияны жаратууга өзүмдү даярдай турган керектүү илимди алыш үчүн укмуштуудай күч аракетимди жумшагам. Андан соң зарыл болгон изилдөөлөрдү жүргүзүү учурунда жакырланып кетпеш үчүн дайыма жан далбастоого туура келген. Ал эми качан гана ийгилик философиясы мага дүйнөлүк белгилүүлүктү алып келгенде, мурдагыдан да күчтөнүп күрөшүү талап кылынган. Эч кандай акчалай жардам албастан 20 жыл бою күрөш жүргүзүү көрүнгөндүн башынан өтүп, баарын эле үмүттөндүрө турган тажрыйба эмес. Ошентсе да бул жаңы философия үчүн төлөй турган баа болчу. Анткени менен натыйжада ал көп сандаган адамдарга пайда алып келди. Алардын ичинде бул ишти жаңы баштаганымда төрөлгөндөр да бар. Шыктандырбайбы?
же зээриктиреби? Эч мындай эмес. Анткени мен ишимди жаңы баштаганымда бул күрөшкө канча күч жумшасам, ал мага ошончолук ийгиликтерди алып келерине ишенгем. Мындай зор үмүттөрүм көңүлүмдү калтырган жок. Тескерисинче, бул көп жылдык кыйын күрөштө дүйнө мени ушунчалык жоомарттык менен сыйлаганы таң калтырды. Анын үстүнө мен өз күрөшүмдөн мындан дагы баалуураак бирдеме ала алдым. Башымдан өткөн бүткүл кыйынчылыктардан, аңдагандарымдан улам мен өзүмдүн жан дүйнөмө ого бетер терең сүңгүдүм. Ал жактан кандай максат болбосун жеткире турган күчтү таба алдым. Эгер бул күрөштүн зор тажрыйбасы болбогондо, кандай мүмкүнчүлүктөргө ээ болгонумду эч качан билмек эмесмин. Андан шектенбейт да болчумун. Натыйжада мен жогорку бөлүмдө өзүм баяндаган кереметтүү 8 колдоочумду таба алдым. Бул көзгө көрүнбөгөн достор менен байланыш өзүмдүн каржылык, физикалык жана руханий керектөөлөрүмдү толугу менен канааттандырууну үйрөттү. Күрөштүн жүрүшүндө мен биздин аракеттерибиздин башкарган жана жаратылыштын бардык мыйзамдарын көзөмөлдөгөн көнүмүштүк күчүнүн мыйзамын өздөштүрдүм. Натыйжада дал ушул күрөш учурундагы тажрыйбам дүйнөгө пайда алып келди. Ушинтип өзүмдүн мисалымда мен жараткандын алдын ала сынабай туруп, эч кимди эч качан адамзатка пайда алып келиш үчүн тандабай турганын түшүндүм. Ошондо да эреже боюнча бул сыноонун татаалдык деңгээли кийин адам аткара турган милдет менен теңме-тең болот экен. Күрөштөн жаралган ушундай байкоолорумдун арты менен мен өзүмө жана бүткүл адамзатка карата жараткандын пландарын, мыйзамдарын жана максаттарын түшүндүргөндү үйрөндүм. Каржалткан, чаалыктырган күрөштө ушунчалык пайда камтылып турганын ким болжоп билиптир? Анан дагы канчалаган сыйлыктары бар. Биз жашоонун болгону 4 кереметин кыскача карап чыктык. Бирок булар кереметтер талаасына саякат кылганыбызда жолуккандардын эң маанилүүлөрү болуп калаары күмөн жаратпайт. Ошондой болсо да, биз жашообузда туш болуп, мамилелешкен, жан дүйнөбүзгө таасир эткен ар бир жагдайда кандайдыр бир жакшы нерсе бар экенин көрө алдык. Пайдалуулугуна жетиштүү түрдө ынандык. Биз бул жагдайды көзөмөлдөй алабызбы, же өзүбүздүн мамилебизди гана туурулайбызбы маанилүү эмес. Биздин кызыктуу саякатыбыздын ар бир жаңы бөлүмүндө акыл эсибиз улам барган сайын ачыла бермекчи. Бул силерге кыйын кырдаал, жаман жагдай катары сезилген учур, жараткандын бүткүл жер шаарынын тургундарын камтыган укмуштуудай ой тилегинин бир бөлүгү гана экенин аңдаганча улана бермекчи. Ушул бөлүмдүн негизги максаты акыл эсибиз жашоонун чектен чыккан, адам менен түздөн түз байланышкан маанилүү кубулуштарын камтып, элестеткидей кылып ачуу. Дүйнөнүн сүрөтүн жана жашообуздун максаттарын түшүнбөй туруп, ар тараптан кароо менен биз жан дүйнө тынчтыгына жете албайбыз. Биздин макулдугубузсуз талашып тактап отурбастан материалдык дүйнөгө чыгарып салгандар биздин каалообуз менен рахатыбызга кызмат кылбасын моюнга алышыбыз керек. Максатыбызга кененирээк көз жүгүртө баштаарыбыз менен аныкталбаган зарылдыктар үчүн күрөшүүнү токтотобуз да, ага азыркыга караганда мыкты жана сапаттуу жашоого даярдануу мүмкүнчүлүгү катары мамиле кыла баштайбыз.